Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрөрмандарым, угармандарым, диндеш бир туугандарым, сиздер менен дагы ошол Вега Измайлова мейманканасынын биринчи кабатында отурабыз. Дагы бир түз эфир кылалы деп суроолор болсо жооп берейин. Эжеге жакшы дем алып турдуңузбу? Жакшы дем алдым алдырым. Кече сонун өттү, кече жолугушуу. Ооба. Ушул кадам жайлык балдарга окун айылынан Шайлообек менен Алайбекке мен өтө ыраазы болдум алтыным. Ошолор ушул алыста жүрүп, апалар көбү кирбей калды, форумга катыша албай калды деп ошо апаларга өзүнүн апаларына боор ачыгандай аябай кыжалат болушуп, биздин ресторанга келгилечи, чайыбызды да берели деп ушунча сонун жасалышып, бирок адам көбүрөөк болуп калып, тилекке каршы кичине тик туруп калышты. Этегинде батпай бир стульчикке, эки стулга 3 адамдан болуп да отуруп атышты. Өтө таттуу даамдарды кылышыптыр, көркөм столду жасашыптыр. Тик турушты ошол жерде. Ушу балдарга мен аябай ыраазы болдум. Мындай ушу балдардын артында мыкты апалар бар да, жакаларына картып, ишини колдоп өйдөлөгөн мыкты зайыптар бар да, ошолор аман болсун, эсен болсун алтырым. Мен аябай ыраазы болдум кече. Ооба. Кече аябай сонун болду чын эле. Бардык дубандардан келишиптир. Көрдүң го, мен атайын сурап аттым. Таластан кийим, көлдөн кийим, тиги нарындан кийим деп, чүйдөн кийим деп, кандай сонун болуп чыгып атышты. Сүрөткө түшөбүз деп чарчатып койдук кече деп. Алла ыраазы үчүн кечирим сурайм деп. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот азыр. Устаза, мен онлайн сабак берем кыздарга. Кандай онлайн окууга кандай карайсыз, эмне деп айтар элеңиз дейт. Эми онлайн телефон аркылуу бир аз татаалыраак болот. Баягы мындай бир жанаша маңдай тескей отурганга караганда албетте телефон аркылуу бул кыйыныраак иш. Жок, өзү сабак берет экен. Өзү сабак берет, түшүнүп атам. Бирок эми башка вариант болсо онлайн боло берет да. Ооба. Баягы пандемия мезгилинде биз бир аз берип аттык, баягы жаңыдан илимге киргендерге. Калгандарга класскомдорго тапшырма берип эле хатым окушуп атты да. Анан эми эгерде колунан ошол келсе аткара бериш керек. Кандай болсо дагы илимди жеткире бериш керек. Сонун өттү. Ассаламу алейкум. Амалга кантип бекем болом, сериал эле көргүм келе берет. Намазды окуп жатып да сериал көз алдыма келе берет. Ай тобо. Ошол сериалдардан биротоло арылыш керек. Ал үчүн илимге жакшы кириш керек. Илимге кирип, сабак алып, Куран окуп калганда сериал өзүнүн өзү сенин күн тартибинен чыгып кетет да. Көрбөдүк беле, көрдүк биз деле учурунда, көрбөмүз да. Ошондуктан качан илимге кирип, жүрөгүңө орноп, Куранды күндө окуп калганыңда, сериалга китептер турганда, пайгамбардын өмүр баягы турганда, сахабалардын жашоосу турганда, сен тиги сериал көргөнгө убактың болбой калат. Биз аны ойлобойбуз, таптакыр. 3 жылдан бери Кыргызстанга бар элекмин, бирок сизди кучактап бетиңизден өбүп таалимиңизге катыштым. Чоң рахмат дейт. Аллах разы болсун. Тилектериңерди Аллах Таала мустажап кылсын. Устаза, мен атайын ниет кылып алдым эле сизге жолукту, ушул жолукту алып жатам, салынса экен дедим эле, өмүрүңүз узун болсун дейт. Түшүнбөдүм. Устаза, мен атайын ниет кылып алдым эле сизге жолукту, ушул жолукту алып жатам. Азыр алып жатабы, же мага тапшырдыбы кече, билбейм. Моур экиби? Эгер ушул болсо өтө сонун экен деп, менин кийимиме да шайкеш экен, кара менен тиги күрөң түс айкалышыптыр, жумшак экен, сонун экен, сапаттуу экен деп мен салып түштүм азыр. Эгер ушул жолукпаса Аллах разы болсун. Москвада кайын журтум менен жашаганды кандай карайсыз? Мен жашагым келбейт, бирок күйөөм келет, жашайт деп тарткылашып атабыз дейт. Эми Москвада чындыгында өзүнүн үйү гана болуп жашабаса, жакшынакай болуп, анан баары бир баягы
түркүн катмарлар, түркүн жерлердеги адамдар биригип жашаганга туура келет. Анан эми кайным үйлөнгөн болуп, өзү жалгыз келген болсо, анда албетте болбой калат. Кээде жалгыз калганга туура келет. Ошондуктан эгер кайның аялы менен келе жатса, аларга да бир бөлмөнү алып берсе, анда башка маселе. Анан сен күйөөң менен кайның үчөөң бир бөлмөдө жатсаңар, албетте болбойт. Бул болбойт. Мен боюмда бар, дуа кылып коюңчу дейт, салиха кыздардан болсун. Боюмда бар, төрөдүм дегендер көп экен, ошого жалпы. Эми ошол жалпы эле жаңыдан төрөгөндөргө, анан боюнда барларга Аллах Таалам Амина энебиздин төрөтмөн берип, жеңил гана төрөп, сүйүнүп, көкрөгүнө басып, анан ушу Аллах берген бийлик деп кыз болобу, бала болобу, Аллахтын балдар жакшылыгы, кыздар рахматы. Шүгүр Алла ушу берген бийлигиңе деп туруп, жакшы ниет кылып, дуа кылып, чоңойтуша берсин. Элди кул, элди кыздардан боло берсин. Ассаламу алейкум, Өктөмхан устаз Айжекем жана Гүлзина карындашым, Аллахым сиздерден разы болсун. Аябай жеңилдеп жан дүйнөбүз, аябай кубанычта жумушта жүрөбүз. Шайлообек ака жазып, сиздерден эки дүйнө разыбыз дейт. Мен да ушу Шайлообектерге аябай разы болдум да. Жүрөгүм ушунчалык кубанды. Мен кайра айта бердим ошол жерде. Анткени баягы Аллахтын разычылыгы үчүн ошончо элди топтоп, аларга тамак аш уюштуруп, отургучтарды издеп таап, пытырап калды. Мен мынча келет деп ойлободум эле дейт. Мен аны сезгенмин да. Канчасы тик туруп калар экен, кандай болор экен деп мен аны жүрөгүм сезди эле. Ошо мен ойлогондой болуп калды эми. Алтындарым, тик туруп калгандар капа болбогула алтындарым. Эми бир аз кечирип калдыңар, эртерээк келгендер эйле отуруп калды. Ошондо да жылышып байкуштарым. Эки отургучка үчөөбүз отуралычы, келчи деп бири-бирин чакырып атты. Ошентсе да батпай калды да. Ооба. Эми жүрөктөрүбүзгө руханий азык түшсө, бул жакшы да алтыным. Маанай көтөрүлсө, позитивде жүрсөк эң жакшы да. Жаным, мыкты балдар экенсиңер да. Ооба, Алла разы болсун Шайлообек сиздерден. Аябай разы болушту, жазгандар өтө көп болуп атат. Разы болуп жазгандар чыккат аябай көп. Баарына бирден жооп беребиз буюрса. Убакыт жетпей калды кеч жооп бергенге дагы. Ооба. Мавлид кечесине да келиңиз, жигитебиз жан дүйнөбүз сабактарыңыз сусап жүрөт дейт. Мейли, чакыргыла кече бирөөсү билетиңизди алып берейин деди. Уже келер билетим бар деп ойлоп атам мен. Кайсы кыз айтты билбей да калдым. Чакырсаңар келебиз иншаллах алтындарым. Аллахтын разычылыгы үчүн пайгамбарды эмнеге биз сүйлөбөшүбүз керек, эмне үчүн аны айтпашыбыз керек. Айтабыз, дейбиз, силер менен сухбат курабыз, суроо жооп кылабыз. Иншаллах насип кылса өткөрөбүз. Эч нерсе эмес, устазда турганыбызга эмес, барып сизди көрүп угуп келгенибизге кубанычыбызда чек жок. Жаным, алтындарым. Кайын журттун атын айтпай тергеген динибизде барбы дейт. Кайын журттун, эми бул илгертен келе жаткан, илгертен калыптанып мурункалар аябай кенедей эле басып жүргөн айылдагы эле кичинекей балдарды, кыздарды ага тиешеси барбы жокпу тергей берген. Мен андай тергегендер толтур азыр картайып калышты. Мен өзүм 70-тин желкесине чыксам, алар андан да өйдө болду да. Бирок ой кыз, эжеке кыз деп тергешет, анан тууганыбыз деле эмес, көрсө илгери өтө ыйман күчтүү болгон экен да. Азыр эми өзүнүн үй бүлөсүндөгүлөр деле анча тергебейт. Эми тергеп койсо, кичине бир жакшы ат менен айтып койсо, сүйүнүп калышат да. Эми адамды кубандыруу жакшы да. Ассаламу алейкум, жолукка келгениме 9 ай болуптур. Кээде жаман ойлор келет, кээде чечип салгым келет. Кудай сактасын, кечир деп күйөөм намаз окубай, кечир деп коем дейт. Намаз окубай калдым, жүрөгүм ооруп калат, корком күнөө кылышка дейт. Намаз окуп жүрүп таштап койгон адамдарда сөзсүз минустар көп болот. Аллахтын нааразычылыгы болот. Биз Аллах менен сухбатка барабыз да, сүйлөшүүгө барабыз, орусча переговорго барабыз. Анан сүйлөшпөй калсак, арыз муңубузду айта албай калсак, дуаларыбызды жөнөтө албай калсак, албетте жүрөгүң сыгылат, албетте ооруйсуң. Анан ишиң да жүрүшпөй калат. Сен ар намазда эй Раббим деп кайрылып турсаң, кабыл кылып турса, ишиң жүрүшүп атса, намаз менен гана бактылуу болобуз да. Кайра калыбына келтир, аны оку, башка нерсеге алаксыба, китеп оку, капаланманы окуп чык. Биз эмнеге кыжалатпыз деген китеп бар, аны окуп чык.
бақыттың сырын аштым бар, аны оқып шық. Аял сен асылсың деген кітап бар, аны оқып шық. Андан кейін жаңағы Қасымбек Жүнісәлиевтің ойлон ойғаны бар. Аны оқысаң 180 градусқа бүтеріңменен өзгеріп шығасың да. Кете оқыш керек, ақылыбызды естірішіміз керек. Устаза, ес алыңызшы, көп бізге керек, сіз келгеннен бері тынбай сөйлеп қиналдыңыз дейді. Ең тура, еме талап болды деп, Алла баңа күш қуат бер деп сөйлеп атам шындығында. Рахмат қаулыларыңар үшін, қабыл қылдым. Талимге бара албасақ та прямойдан көріп өте қуаныштабым, Алла разы болсын дейді. Кече полный эме кылып киргиздик да, акыркысы 72 минут болуп кирип. Макул. Устаз, Алла разы болсын сизге. Кечеден бери күйөөм не деп чакырсам экен деп оозумдан чыкпай жатат. Атасы деп койчу алтыным. Атасы деп мүлайым айтып койчу ошону. Мындай жумшак, чырайлуу кылып, сүйүү сезим менен айтып койгон эле ал түшүнөт. Жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет да. Атасы, чай ичесизби деп койчу. Азыр кайталанма суроолор көп экен. Күйөөсү ичкен аялдарга кандай кеңеш бересиз дейт? Ошол ичкен балдарды бир башка дагачы балдар, бир жакшы жолдо жүргөн достор, бир балким тең туш молдекелер бир дагатка алып чыгып келиш керек. Анан бир жакшы руханий дүйнөсүнө мыкты бир азык туш керек да аалымдар тарабынан. Ошондо гана Аллахтан тилеш керек ошол аялдарчы, эй Раббим, ушул менин таксырымды ыйман жолуна салып койчу деп туруп, аябай керек болсо көз жаш кылып тилеш керек да. Аялдар тилегенде да көп аткарылып калат. Эми Аллах Таалам ошол ичкенчиликке берилген эркектердин бардыгын Аллах Таалам жүрөктөрүн тазалап, ошондой аң сезимин тазалап, туура жолго буруп койсун. Ичкенчилик жок жерде, бири-бирин түшүнүүчүлүк жерде, эң сонун көркөм жашоодо ичкен үй бүлөлөрдө мен аялдарга боорум ачыйт. Мен анда үй бүлөнү көргөн эмесмин, ошон үчүн өзүмчө мындай ойлоп, жаман болсо керек деп ойлоп атам да. Жаман болсо керек, тынчтык болбосо керек, көңүл чөксө керек, аял урматтабайт, иззат икрам кылбайт, балким кол көтөрүшү мүмкүн, балдар кыйкырат, ыйлайт, кошунаныкына барып жашайт, конуп келет, түнү ыйлап барып ошойт уктап калышат. Кандай жаман абал да ушулчу, кандай балдарга стресс болот, балдардын психологиясында жаман орустар айтмакчы отпечатка калат да. Устаза, ушунча энергияны кайдан аласыз? Позитивный жүрөсүз ар дайым, машаллах, жапжаш супсуз. Аллахка таянам, Аллахтан суранам, мен өтө көп суранам да. Анан Садбакас устаз айткандай, башында 3 истигфарды айтып, анан 3 салаватты айтып, анан бүт тилектеримди айтып, кайра ошолор менен 3 салават, 3 истигфар менен бүтүрөм. Иншалла кабыл кылат. Күч кубат бер. Менен талап кылып атат, мен айтайын. Мага сүйлөтүп койчу, менин жүрөгүмө салып койчу деп Аллахтан суранам. Анан мугалимдер, инстагы мугалимдердин берген тарбиясы, берген фундаменти жалаң позитивде болгон. Комплимент айткыла бирөөгө комплимент деген. Мен ошону сөзсүз айтам да. Мен карап туруп эле, азыр буга муну айтамын. Азыр тиге тигин айтам дейм да. Мени кайненем эч жактырбайт, 2 жыл болду дейт. Жоголуп кетти, бери 3 айлык балам бар. Карабайт, такыр өзү намаз окуйт, ушул кылганы туурабы дейт. Мен азыр бош эмесмин, түз эфир жүрүп атат, анан сүйлөшөйүн. 3 айлык балам бар дейт. Турмушка чыкканыма 2 жыл болду, кайненем жоголду эле. Эми кээ бир кайненелердин жаман көргөнүн мен өзүм ойлойм да, бир себеби ал бир кызды ойлоп жүргөн чотто балама ушул, допустим, Айсулуу дейли, ушу Айсулууду алып беремин, ушу келин кылып аламын деп күсөп элестетип жүргөндө Венераны алып кеп калды башка жактан. Анан кийин шашпай тур, сени мен мына кызды алайын дедим эле, сен келдиңби деп туруп, анан ошого атакага чыгышы мүмкүн. Эгерде ал ошону билип туруп, эгер күйөөдө айтып койгон болсо, апам мен башканы алып берем деп атат эле, сени алып келдим, эми жакшы мамиле кыл апама, тиги деп койсо, анан баягы отодон кирип күлдөн чыгып, өнөө тиги бу дей берсе, балким бир жибишип кетер. Бул биринчи себеби деп ойлойм. Анан экинчи, ал бир келини мынтет, азыр мынтет десе,
андан эч кандай жооп жок да, же ыргып тура калбайт, энөө чай кылып берейинби дебейт, убагында чыкпайт үйүнөн, кандайдыр бир терс көрүнүштөр болуп калса дагы кайнене жек көрүп карат да, менин ойлогонум болбой калды го. Качан бул аны муну кылат, өзү билип калат деп анан ошонун анан терс мамилени кармап калышат да. Ассаламу алейкум. Эмне үчүн нике окутканда кыздын баланын ата-энеси кирбейт дейт? Билбейм, аны молдекелерден сураш керек. Кайнене менен субординация, анан дистанция кармоо керекпи же болушунча жагынып жүрүшүбүз керекпи дейт? Эми албетте экөөнүн айырмасы бар, бири келин, бири кайнене, кичине бир дистанцияны да кармаш керек, бирок мындай сен жалгыз келинсиңби, же биринчи келинисиңби, күткөн келинисиңби, энөө деп жакын мындай жакшы мамилени эми кечке эле сылап сыйпабай, бир учурунда энөө келин чайга караңызчы, мына эриңизди оңдоп коюңузчу энөө деп туруп ушундай бир жакшы мамилени кылса, менимче жаман болбойт. Баары бир эненин өзүнүн орду бар, келиндин өзүнүн орду бар. Истихфар салаватты бизге да үйрөтүңүзчү дейт. YouTube'га кирип эле истихфар салаваты десеңер бажырайып чыга калат, карап окуй бересиңер. Кече көрүп сизди абдан сүйүндүм, башкача бактылуу болдум дейт. Рахмат. Дизайнер болгон күнөө эмеспи дейт. Күнөө эмес. Эмне күнөө болсун? Сен укмуштуудай интерьерлерди жасайсың, сонун бир сүрөттөрдү тартып ошого мындай бир көркүнө чыгарасың. Анан эми ошондо дагы бир баягы айванаттардын, тияк-бияктын сүрөтүн тартпай, бир кооз өзүңө ылайыктуу бир мындай жакшынакай эмелерди тартсаң, сүрөттөрдү, менимче жаман болбойт. Мындай бир динге да карап ошого ылайыктуу сүрөттөр болсо жакшы болот. Чайга чакырсам келесизби дейт. Эртең уже кет. Эртең мен где-то 12-лерде аэропортко барышым керек. 12-де аэропортко барышым керек. Анан жетишпей калам го. Бул жакта мындай экен. Теге бул өздөн аркы өзгө өтүш үчүн мен ушундай жалпак тил менен айтайын. Айланып ар жака барып, анан астынан түшүп, үстүнөн чыгып эле, анан аркы өзгө өтөт экенсиң. Ошондо 1 саат өтөт экен да. Бир жака барсам эле 1 саатты ашып жүрүп атам да. Машина менен. Ошон үчүн теге Аллах разы болсун, алтын, мен разымын. Азыр убактым бир аз азыраак шектелүү болуп атат да. Иншаллах декабрда балким келип каларбыз. Садбакас устаз менен кече балдар сүйлөшүп кетти. Мына ошондойдо көрөлү, Теге эмеге барып эмне кылып көрөлү? Алтыным, те бурчта ким отурат? Кокуй Сайтмурат Давлатов отурат го я. Машаллах, бир орус улутундагы бир инсан менен аябай баарлашып атат. Азыр тоскоол болбой эле, алтыным. Теге мен эми анын китептерин ала келбедим да, жүк болот деп. Мен анын мен жана акча, менин гениалдуу балам деген китептерин алып окуп атам. Андыктан теге азыр аны менен дагы сухбат кылып сүйлөшөбүз. Бирок бир киши менен консультация берип атабы билбейм, аябай баарлашып атат да, ага тоскоол болбой эле. Алла, андан бир автограф алып карам, демем ала түшүптүм жакшы. Теге эмемде, блокнотумду ала түштүм, азыр бир эме жакшы учкул сөзүн, жакшынакай бир ойлорун жаздырып калам деп турам. Кудай карасаң, те бурчта отурат, Сиз постоянно китептерин айтканыңызга мен мына жерге келсем турган экен. Таанып калдыңбы? Таанып калдым. Аллахыма шүгүрлөр болсун. Кандай жакшы, кара. Демек бул киши бир форумга, бир чакырыкка келди да, бир ишке келди. Ошо биз анда коштошо берели, мен дагы жумуш. Сен да жумушуң башталып калдыбы? Мейли, алтындарым, эми менин да бүгүн бир чакырыгым бар. Эртең анан теге Элиза келет, аны менен сухбат куруп, анан кийин теге аэропортко алып барат. Анан иншаллах теге Екатеринбургка учабыз, Аллахым буйруса. Ал жактагылар да күтүп атат. Ал жакта кечки 8:15-те түшөт конот экенмин. Анан эртеси теге мени чакырган Гүлшан Долонбаева кызым менен учурашам, таанышам. Ал телефон аркылуу эле сүйлөшүп атабыз да. Врач-гинеколог болуп иштейт экен. Анан аны менен таанышып, сүйлөшүп, андан кийин биздин жердештер бар экен. Ошолор
канчасы бар ким бербер мен жакшы деле билбеймин. Алар менен бир бардыгы менен чогуу бир жерде жолугушат экенбиз. Андан кийин анан тиги саат 3ке чейин алар менен болуп, 3төн 5ке чейин кичине убактым болот, дагы 1-2 саат. Анан 5те биздин ошол чоң иш-чара башталат экен. Кыздар түзгөн энелер майрамына карата уюшулган чоң иш-чара башталат экен. Анан кийин эртеси мен эртерээк эле учуп кетем. Буюрса Кыргызстанга. Макул алтындарым, менин угармандарым, көрөрмандарым, Москвада мына бул эки форумда кечинде жолуккан жолугушууга баргандагы бүтүндөй ушул диндеш бир туугандар, мен бардыңардан ыраазымын. Силерден чын жүрөктөн сүйүп, кучак жайып, тосуп алып, апаңарды эстеп кээ бирөөлөрдүн ичине жамгырлары куюлуп кетти. Мен аны түшүндүм. Ушунчалык жакшы көргөнүңөрдү мен байкадым. Мен аябай сездим аны. Мени ким жакшы көрсө, Аллах аларды силерди жакшы көргөн болсун. Тынч болгула, аман болгула. Аллах таалам ар бир ишиңерде ийгилик болсун. Позитивди кармагыла. Мен ийгиликтүүмүн, мен бактылуумун, мен баймын, мен беришеммин. Мен деген бакыттын кушу мага конуп алды деп туруп, жакшы сөзүңөрдү айтып, бири-бири менен жакшы мамиледе болуп, адеп ахлактуу болуп, Аллах көрүп турат. Ар бир кадамда Аллахты алдыга коюп, Аллах көрүп турат, яка барсамбы, барбасам деп пикир чыгарып турсаңыз, сөзсүз ийгилик болот. Сиздер менен дагы көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Мына жерде көрсөтөйүн. Мына жерде отурат, Сайдмурат. Мына, бурчта отурат. Азыр сөздөрү бүтсө мен жолугамын. Сен анда жумушка кете бересиң, Рахмат алтыным. Бир жакшы акылдуу кызсың да, мына бул жерге келдиң. Карачы, тиги дагы бир түз эфир кылдык. Келип Сайдмурат Давлатовду көрүп калдым азыр. Мен аны ушул гостиницада көрөм, мейманканада көрөм деп ойлободум эле. Карачы. Алла, шүгүрлөр болсун алтыным, шүгүрлөр болсун. Алхамдулилlah. Жолук берген кызыма да Аллах разы болсун. Бир жакшынакай мага жакты да. Жумшак гана бир татынакай экен, менин кийимдериме шайкеш келип калды. Мен жакшы көргөн свет десеңиз. Мен жакшы көргөн светти. Менин окусумду билишет окшойт булар деп койбоймунбу? Жаным асалдарым. Баарыңарды мен жакшы көрөм. Аллах үчүн, Аллах үчүн, Аллах үчүн. Кудай кааласа устазанын баракчасынан дагы устаза уже прямой эфирде үйрөнгөндө дагы түз эфир кылам. Мен өзү китептен башым чыгып да, телефондо чындыгында анча деле бир карай албай калам. Убагында жооп бербей калсам капа болбогула, карабай калсам капа болбогула. Азыр толтура жумуш алдымда күтүп турат, сабактарым турат, жолугушуулар бар. Анан кийин убагында карабай калсам капа болбогула. Мен анчайын түшүнө бербейм телефонду. Болушунча мен аракет кылам. Бул жерде ишенесизби, 400дөн ашуун кат турат да. Бир күндө баарын эме кыла албайсың да. Болушунча ачып сизге жеткирип атам, сиз деле көрүп атасыз. Ошого түшүнүп коюңуздар. Апаларга чалгыл алтындарым. Кыздар, айрыкча келиндер, эне жаным, апа жаным, эгер жанымды азырынча айта албасаңар, эне эки окугула, апо деп туруп жакшына бир сурап, жакшысызбы, балдар кыйнаган жокпу сизди, неберелериңиз жакшы эле жүрөбү, апо биз сизди жакшы көрөбүз деп бир жакшы сөзүңөрдү айтып, тез чалып койду. Бүгүнөн калтырбай чалып койгула алтындарым. Доктор, рахмат чоң.